Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен гумус тууралуу кененирээк маалымат берүүгө аракет кылайын деп сиздерге көрсөтөйүн деп жатам. Көп эле адамдар гумус деген эмне, гумусту кандай кылып жасаш керек, же болбосо аны ким сатып алмак эле деген суроолор бар экен. Ошол тууралуу бир аз кененирээк нелерди салабыз, аларды кандай кылып багабыз, ал жөнүндө дагы айтып берем, көрсөтүп берем. Жакынкы арадагы видеолордо Кудай буйруса кичине күн жылуураак болсо, бүгүн 2024-жыл 15 февраль бүгүн. Бүгүнкү күндө кандай болуп турат бул гумустар, ошону көрсөтүп беребиз. Анан кийин жакын арада күн кандай жылыса эле, бул жерде 1 камаз кый жатат. Ушул 1 камаз кыйды Кудай буйруса бул даяр болуп туруп, ошону ээлейбиз. Ээлегенин да көрсөтөбүз. Андан кийин кый кандай кылып жаңыдан кый алып келгенибизди, жаңыдан кантип буну алып таштайбыз дагы. Анан кийин бул башында мен билбегендиктен катага келтириптирмин. Тетиги жаткан топурактарды биз касып таштаганбыз да, анан ошонун ичине салганбыз да. Муну жердин үстүнө деле болот экен. Эми ошол топурактарды мындай кайрадан түздөп туруп, жердин үстүнө эле баштайбыз буюрса, эмки жолкусун. Эми сиздерге ачып көрсөтөйүн. Могу жака биз азыр кыш кичине баягы кыштан сакташ үчүн эле мондай чөп чаар коробкаларды үстүнө коюп койгонбуз. Анан кийин бул чөп чаарларды алып туруп чекеге азыр бул жака азыр немелерди төгөбүз. Бул азыр даяр болуп калганы үчүн мынакей даяр болуп турат. Бул азыр бул жака булардын жей турган нерселерин салдык. Мына андан мурун дагы мынакей салынган нерселер бар. Кагаз, кээде мусорго мондайлар кетип калат, салыктан салбаш керек. Анан кийин буларды болсо дагы бир аз керек. Мындай кылып ачып алып эле бул жагын кичине мондай место кылып туруп, бул болсо үйдөн компот кайнатканда эле мынакей компот кайнатканда калып калат го. Аны балдар жешпейт да. Анан мынакей ушинтип эле бул гумус негизи таттуу нерсени көбүрөөк жакшы көрүп жейт да. Таттуу нерсени салганда аябай жешет. Анан таттуу нерсе билесиздер, бул глюкоза жакшы жасайт да. Мынакей кайра мынтип жаап коебуз. Ушундай нерселер менен багабыз да буларды. Бул ар бир мондай сөөл жылан. Мынакей мондай ар бир сөөл жылан, бул бир сөөл жылан, булардын эркек ургачы дегени болбойт. Булар деген баардыгы личинка берет, баары берет личинка. Ошон үчүн батыраак көбөйөт да. Азыр жазга маал бир күн жылыганда булардын личинкалары болот, мондай сары-сары, мондай кичинекей. Булар дагы мынакей эме болот да, булар сөөл жан болот булар. Ушинтип батыраак көбөйөт. Андай деле аябай окоттун кереги жок. Нымдаштырып мондай 85% мондай ным болуп туруш керек. Эгер мындай кургагыраак болуп калса, жакшы көбөй албай калат. Анан кийин жанагы жердин астына кетип калат экен, анан сыртка чыгып кетет экен деген болбойт. Бирок кислотность көбүрөөк болуп кетсе, сыртка чыгып кетет. Так булар сыртка чыкпайт. Кислотность зяда көп болбош үчүн аны көбүрөөк сугарып туруш керек. Кышында биз сугарбайбыз. Кышында өзү эле нымдуулук болот, бунун үстүнөн кар жаайт, эрийт, ошентип эле нымдуулук болот. Биз кышында эч нерсе кылбайбыз. Жай келгенде буну улам
сугап турабыз. Бир базарда 3 жолу сугарып коебуз. Кургап баратса эле сугарып коебуз да, текшерип туруп. Мынакей үйдөгү арткан калдыктар, үйдөгү эле жанагы мынакей алманын кабыктары, могу не бумага, салфетка, мынакей кабыктар эле үйдөн арткан ушундай кабыктарды эле таштап салабыз бул жака. Ушундайлар менен бакканда мунун качествосу көбүрөөк болот. Натрий, кальций, глюкоза, эмнеге жанагы жерге, өсүмдүктөргө керектүү болгон баардык заттар ушулар аркылуу ушуну жейт дагы оозунан чыгарып анан даяр болот. Анан биз ушуну колдонгондо деген адамдардын ден соолугуна, кам көрүш үчүн, органикалык нерсени жеш үчүн биринчиден мен өзүм үчүн баштагам, өзүмдүн эле огородума баштагам, бирок мындай элесек аябай көп чыгып калды да. Анан кийин элдерге сунуштап баштадык, алыңыздар сиздер дагы өзүңүздөрдүн огородуңуздарга, гүлдөрүңүздөргө колдонуңуздар, жакшы нерсе экен деп. Аябай помидорлор ушунчалык жакшы, сочный, анан таттуу болот, сонун болот. Помидорлор, бадыраңдар, анан помидор бадыраңдар, гумус менен багылган помидор бадыраңдар бир базарга чейин, бир базардан ашыгыраак убакыт булар соолбой базарда тарсайып сонун болуп турат да. Эң башкысы ушул азыркы учурда жана химикалык заттар менен багылган помидор бадыраңды базардан алып жегенче көбүрөөк ушундай гумусту үйүбүздө өстүрүп, өзүбүздүн огородубуз үчүн болсо, эгер эч ким огороду жок болсо, жок дегенде мындай базардан баарыбыз эле талап кылып баштасак, мындай органикалык эме менен өскөнбү депчи, эми баягы содогерлер ооба ошондой деп деле коюшу мүмкүн, бирок биз канчалык талапты көбүрөөк койгон сайын содогерлер дагы ошого мындай органикалык жактан өсүп келген немелерге аракет кылып башташат да. Ошолорду алып келели, эми баягы кардарлар ошону сурашып атат деп ошого аракет кылып башташат. Ошентип биз баардыгыбыз бир органикалык жашылча жемиш, чөп жарларды жейбиз дагы балдарыбыздын ден соолугу жакшы болот. Эми баарыңыздар эле ушуну мындай огороду барлар, бир аз эле участок немелери барлар, алар ушинтип оңой эле бул кый бекер алып келет дагы, эң сонунан кабыл болот. Мына сөл жыланын алып келип туруп 2-3 капты таштап койсоңуздар бат эле көбөйөт да бул. Ошол туугандар, аракет кылып органикалык жашылча жемиштерди өстүргөнгө аракет кылалы баарыбыз жапа-тырмак. Баарыбыз өзүбүздүн ден соолугубузга, балдарыбыздын ден соолугуна, келечегине ушундай аракет кылалы. Жакшы калыңыздар. Эмкиде жаңы кантип биз каяктан алып келип атабыз, кыйды кантип алып келип бияка таштап атабыз, ошонун баарын акырын көрсөтүп беребиз. Анан мурунку видеолордо дагы бар карап көрсөңүздөр болот. Бул эгер кимдир бирөөлөр оптом алайын дейт турган болсо, оптом килограммы 15 сомдон, 10 каптан ашыгы 15 сомдон. Эгер 10 каптан ашыгыраак ала турган болсо, 10 каптан ашыкканын бир кабы бекер беребиз. Эгер бир аз эле ала турган болсо, анда 20 сомдон килограммы. Анан сөл жылан азырынча сатпайм, анткени өзүм көбөйтүшүм керек. Болгону баягы эленген гумус дагы сатып атабыз. Эленген гумус жөнүндө бир аз айтып кетейин. Анткени эленген гумусту бир 3 айдан ашыгыраак сактап туруп сатыш керек экен. Ошону да мен жакында эле билдим. Мама Закир деген Ошто бир агайыбыз бар экен. Ошол видеосунан көрүп, анан угуп, анан деп калдым да. Ошо сразу эле сатпаш керек экен, мындай элеп туруп эле. Кээ бирөөлөр айтат да, свежий сонун болуш керек десе, жок. Свежий жакшы болбойт экен, кайрадан 3 ай, 2 айга чейин сактап туруп анан саткан жакшы нерсе экен да. Меники болсо, эгер азыркы учурда гумус издеп жүргөн дөр болсо, азыркы учурда менин гумусумдун эленгенине 7 ай болду. Келип алып кетсеңиздер болот. Талас шаарында базардын жанындагы Панфилова деген көчө, эски аты менен, азыркы аты Биринкул Осмонкулов көчөсү 73. Ушул жака келип гумус алып кетсеңиздер болот.
астында, видеонун астында телефон номерим жазылып турат. Видео сиздерге жаккан болсо лайк басып коюңуздар, подписка кылып коюңуздар. Эгер арасында мен бир катачылык кетирип тура эмес сүйлөгөн сөздөр болсо, аны да оңдоп комментарийге жазып коюңуздар.